Ак Суу районунда 36 000 гектар айдоо аянтынын 1/4 бөлүгүн картошка азыгы түзөт. Аталган аймактын дыйкандарынын көпчүлүгү дал ушул картошка менен жан баккандар. Быйыл 2 гектар жерге картошка эккен баба дыйкан Кыдыкбек Шатылганов түшүм ойдогудай болуп жатканын айтат. Бирок азыркы таптагы сатыкка чыккан баасы эмгекти актабай карыяны түйшүккө салууда. Түшүм жакшы болгон менен аларман жок. Мына баасы төмөн абдан. 11 сом, 12 сом, 13 сомго чейин эле чыгып атат. İşletkенинде болсо элди 2000'den жогору карай иштетип атабыз. Жүктөгөндөр 3000'den да ашып кетип атат. Айыл чарба министрлиги ушу дыйкандарга бир жакшылап жардам берсе жакшы болот эле. Аба ырайынын кескин өзгөрүп жатканы дагы дыйкандар үчүн коркунуч жаратууда. Күзгү түшүмдү эртелеп жыйноо үчүн Кыдыкбек карыя талаасына өз айылынан 21 адамды жалдаган. Таанып билген жумушчулар анын талага кеткен чыгымын үнөмдөгөнгө көмөкчү болууда. Азыр бардык нерсе кымбаттап атат, ошондуктан өзүбүздүн эмгек акыны да кымбаттатканга туура келип атат. Эң арзан ушул картошка болуп атат азыркы убактачы. Өзүн-өзү даже актабай калганга чейин барып атат. Өзүнүн айыл катары терип жүктөшкөнгө да туура келет да. Баасы түшүп кеткен картошканы айрым дыйкандар жеринен эле сатууга өтүшүүдө. Ошентсе дагы алармандар аз. Былтыр ушул маалда картошканын баасы 13-14 сомго чыккан. Көп жылдан бери картошка алып иштейм. Быйыл картошка арзанчылык аябай арзан болуп атат. 11'den алып атабыз. Ишо жакшы картошканы. Тойлардан жүктөп кетип атабыз. Машинанын баасы кымбат. Машинанын 2 сом 50 тиынга чейин төлөйбүз. Биз өзүбүз кылбай элек муну. Алармандар ары четке чыгара албай атат. Баары эле уже ордунан уже бергенге мажбур болуп атат. Ордунан берейин десе, бирок алуучу жок болуп атат. Анткени азыр биржанын баасы өтө кымбат болуп кетти. Ушу жогорку тараптан кичине жардам берип, ушуларды бир сатууга бир эки жактар менен сүйлөшүп бир жолун ачып берүүдөн суранат элек ушу баарыбыз дыйкандын баары эле. Ак Суу аймагында жалпысына 8600'дөн ашык жер аянтына картошкадан эгилиптир. Учурда анын 50% гана жыйналып бүткөн. Өткөн апта жаан-чачындуу болбогондо бул көрсөткүч жогору болмок. Ал эми баанын төмөндөп кетиши бул рынок экономикасынан көз каранды болуп жатканын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси айтууда. Бага министрлик Минсельхоз эч кандай влиять эте албайт. Себеп дегенде бул рыночный экономика. Ала турган алармандар арзан алганга аракет кылат, сата турган адамдар өзүнүн себестоимостунан жогору прибылга умтулабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына бир жума мурун, жаанда мурун 13-14 сомдон алып атса, бүгүнкү күндө уже 11 сомго түшүп калды. Ак Суу районунан сырткары Ысык көл облусунда түп жана жетөгүз аймактарынын дыйкандарынын көпчүлүгү даан эгиндеринен сырткары картошка сээп, андан Киреше булагын толтуруп келишет. Картошка баасынын төмөндөп кетиши аларды төмөн түйшүккө салууда. Ал эми картошканын килограммы ички базар рыногунда 25 сомдон сатылууда. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.